Салам достор. Бүгін мен Kia Sportage жөнінде айтып бермекчимин. Kia Sportage 22 жылкы бул 5-чи муун деп коет. Эми албетте YouTube'да силер кирсеңиздер орус тилде, англис тилде андан да көп бул Кореян машинасы жөнүндө, дегеле машиналар жөнүндө абдан көп ушул жерде обзорлор бар. Бирок кыргызча жана биздин шарттарга ылайыкталган кандай машинаны алыш керек, алганга туурабы, туура эмеспи? Негизи эле мындай контент жок да. Ошол себептен мен да өзүмдүн баракчама дегеле жалпы ошо өзүм билген машиналар боюнча оюмду бөлүшүп кетейин деп чечтим. Мындан ары дагы бөлүшүп турмакчымын сиздер менен. Анан ошо бирден бир бүгүнкү баштап аткан машинам бул Kia Sportage деп. Жаңы келген, бул 2022 жыл, ушул жылдын башында Кыргызстанда презентация болгон. Бизде билесиздер, расмий дистрибьюторлор, расмий ушул машина саткан бизде аз эле компаниялар. Мисалы брендтер, машинанын брендтери Кыргызстанда көп болгон менен, бирок бизде өзүңүздөр билгендей, мисалы Toyota бар, Hyundai бар, Hyundai деп эл арасында айтат, Kia бар, мисалы Mercedes жок, BMW бар, BMW деп айтышат. Ошол эклердин расмий дистрибьюторлору бар. Анан Kia'нын дистрибьюторлору чыккан. Жаңы ушул бул жылы презентация болгон. Бүгүнкү күндө эми муну бизде техпаспорттарды карай турган болсок, ал жерде жөн эле көк, кызыл деп коет, бирок булардын аттарынын негизи түрү башкача болот, таптакыр. Эгерде жакын келип карап келе турган болсоңуздар, мунун өңү мындай деңиздей болгон, аябай жакшы өңдөрдүн бири, кооз өңдөрдүн бири. Анан Kia Sportage бул жана кыргыздарда арасында бул паркетник деп коет го, бул чоң джип эмес, бирок ошол эле учурда кичинекей джип. Клиренси бийик, клиренс деген бул жерден өйдө болуп турат. Анан бизде Кыргызстанда ушуга окшогон паркетник деп коет, паркетник джиптер абдан популярдуу. Мисалы ошол эле Lexus RX көбү айдайт, өзүңүздөр билесиздер да, ошого окшогон бул дагы ошол эле класстагы паркетник. Же болбосо RAV4 деп Toyota RAV4 айдайсыздар да көбү, ошолекке окшогон паркетник. Паркетниктердин абдан жакшысы. Эми Кыргызстанга биринчи бул жаңы муун, Kia'нын биринчи муундары Кыргызстанга келгенде бир 10 жыл мурун келген, эми келгенде кызыктай эле машина болуп көрүнгөн, бирок мен айтып кетчү нерсе, интернеттен да карасаңыздар болот. 2 жыл мурун BMW компаниясынын негизги дизайнерлеринин бири Kia'га өткөндөн кийин Кореянын машиналарын өңү таптакыр алмашылган, дизайны таптакыр алмашылган. Анан муну азыр жакшылап карап көрсөңүздөр, көрдүңүздөрбү? Өзү дагы бир башка, муну көбү айтышат, футуристик мындай типте жасалган, космостук типте жасалган деп айтып кетет да. Эми азыр сиздерге багы бизге ылайык болгон тараптарын айтып кетейин. Дөңгөлөктөр дагы бизде өтө маанилүү. Бул жерде дөңгөлөктөрү 19 размер турат. 19 размер, анан клиренси абдан бийик. Бул мындай клиренси мурдакы Sportage 4-чү муун, 3-чү муундагыдай эле абдан бийик, жетиштүү да. Биздин жолдорго абдан ылайыктуу, мындай ыңгайлуу да. Бул мурунку Sportage'терди көрсөңүздөр кичине тегерегирээк, башкача эле. Бул таптакыр башка кузов. Мындай андан бул кардиналдуу түрдө башкача болуп жасалган. Албетте бизге бул маанилүү, бул багаж деп айтабыз. Багажнигин келип көрө турган болсок, багажниги абдан кенен, ыңгайлуу, толук кандуу дөңгөлөгү турат. Бизде жанагы же болбосо лягушка же докатка деп коет. Эми көп нерселер деталдарын орусча айтам, себеп дегенде кыргызча булар таптакыр эле которулбаса керек туугандар. Анан жалпысынан оңой, мен өзүмдүн шлемимди да кылып койдум. Мунун жакшы жери бизге баягы минтебиз кенен болсо экен депчи, айыл жерлерге, жол жакшы эмес жерлерге ыңгайлуу да. Башка 4-чү муун, 3-чү муунга караганда мунун багажниги абдан кенен экен. Анан жаткан жери дагы мындай оңой экен. Бизге биз минте беребиз да, груз ташыганга ыңгайлуу болсо болду, жакшы болсо болду депчи. Анан карай турган болсок,
бардыгы мындай жатат экен, оп-оңой болуп. Жана бул жери дагы аябай оңой чечилет да. Эгерде баягы бизге жайлоого керек, тийге керек деп турган болсок, анда абдан түз. Бул жерге киши менен жатса болот. Эми 2 киши жатса деле болсо керек. Бирок абдан ыңгайлуу. Күрөш ташыганда дагы абдан ыңгайлуу. Чоң бир кыйла. Бул жагынан эч бир маселе жок. Бул машинанын кыймылдаткычынын көлөмү 2.5 куб деп биз куб менен айтабыз. 2.5 куб турбина. Ошондуктан мисалы өзүнө кайсы бир деңгээлде ылайыктуу. Албетте эми бирок силер учуп ракетадай болуп жүрө албайсыңар. Эгерде шаар ичинде биз ылдам мындай ыкчамдуу жүрө турган дей турган болсоор, анда албетте жеңил машина алыш керек. Бирок өзүнүн баягы көлөмүнө мунун өзүнүн салмагы 1 тонна 800 килограмм, 2 тоннага жакын. Ошол экиге бул көлөмү турбинасы менен абдан жетиштүү да. Анан эми бул болсо максималдуу түрдөгү мунун баягы ичинде кошумча дагы өзгөчөлүктөрү бар. Максималдуу машина деп коет. Анан бизге кыргыздарга машинанын аркасы өтө маанилүү. Kia Sportage'nin 3-4 муундары аркасында чындап эле кичине орун азыраак болчу. Бирок мунун кузову узунураак болгондуктан аркасын абдан кенен жасашты. Мынакей могул алдыңкы отургучу аягына чейин максималдуу түрдө жылган, бирок ошондо дагы караңыздар. Менин боюм 174, мен орто бойлумун да. Анан карагачы кенендиги. Аябай кенен. Жетиштүү. Башындагы жетиштүү. Артында 2-3 киши кенен ыңгайлуу отурат. Бирок аябай жакшы нерсеси, эми бул жаңы мурункудан өзгөчө жерлери деп костюм илген жерин кылып коюптур. Бул жерде баштык саштык илген жерлер бар экен. Анан аябай жакшы жери, бул жерде USB батарейка, сотканы зарядтай турган USB порттор бар экен. Бул жеринде. Жаңы буга чейин мындай жок болчу. Ар бир адамга тигил жакта башка машиналарда отурган бул өтө мындай маанилүү нерсе, себеп дегенде тигил жакка сайып кылып койсом болобу деп, же узун шнур алып, биз эми баарыбыз телефон менен эле жүрүп калбадыкпы. Бирок бул жерде абдан ыңгайлуу кылып коюптур. Ар бир адамдын шнуру болсо өзү сайып алып кете берет да. Бул жагынан мындай кошумча аябай ыңгайлуу жери бар экен. Ты меня снимаешь? Биздин машина тест-драйвга берилген унааларды негизи жанагы жаштар айткандай полный фраш деп коет. Бул жерде баардык функциялары бар да, болушунча функциялары бар. Ошондуктан көрдүңүздөрбү, терезе дагы, үстү дагы толуктуу түрдө айнек. Бул жерде болушунча мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы бар. Ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Эми Kia Sportage'дин ички жасалгасы мындай кызыктуураак. Башка өзүнүн ушу сегментиндеги машиналарды алып келе турган болсок, мындай ичи чынында эле комфорттуураак деп айтсам болот. Көп ыңгайлуулуктар абдан көп. Мисалы, могу панелден баштай турган болсок, могу панели жумшак панель. Анан экрандарын көрдүңүздөрбү? Мисалы, бул экраны аябай чоң көрүнөт да, бирок бул жерде бир нерсе бар. Биз телевизордон же башка жерден машинаны көрүп, экрандарын көргөндө бүт баары мындай чогуу болгону менен, жалпы болгону менен, бул бүт баары мындай экран эмес. Мунун мисалы бөлүгү да, бул жерде эле экран, бул экран сыяктуу болуп, биягын баарын жылтыратып койгон. Бирок бул жеринде өзүнчө экран, бул жеринде өзүнчө экран. Анан анын жалпысынан кошуп койгон да, ошондуктан көбү көрүп ойлошу мүмкүн, мындай чоң экран экен деп ойлошу мүмкүн да. Бирок
андай эмес. Мен Mercedes'терди да көрдүм, мындан тышкары электрикалык ар кандай машиналарды көрдүм, жаңы машиналарды. Алардын баардыгы деле ушундай бөлүнгөн. Бир гана айырмачылыгы бул экрандын мону дүйүм деп коет. Ушундан да кээ бирөөнүкү чоңураак болот, кээ бирөөнүкү азыраак болот. Ошол эле айырмачылыгы бар. Ичи дагы мындай жалтылдак болуп, ушундай форматта жазылган. Лак, кара лак сыяктуу болуп бекитилген. Бул скоростторду которгону, ылдамдыктарды которгондо мындай джойстик, тегерек джойстик кылган. Бул дагы ыңгайлуу биринчи жолу болот. Анан бул Kia'нын мисалы башка конкуренттерине караганда айырмачылыктары, мунун ыңгайлуулуктары аябай көп да. Мисалы могул эле стакан салган жер көрдүңүздөрбү, мындай чоң болгону менен, баягы мисалы эме кылганда стакан же кетип барат, биз кофе ичебиз дегенде минтип койсоңуз, бул чыгып салгыч болуп калат да. Бул баягы кичинекей нерсе болгону менен чын эле жашоодо аябай керек нерсе экен да. Мен дайыма ушундай менен колдоном. Могунун ыңгайлуулугу, мисалы стакан салганда стакан саласың, башка биз телефонун кээде салып коебуз, дагы бир кээде баягы өзүбүздүн портмонелерибизди салып койгон учурлар болот туурабы. Анан ошондо мындай жыйнап коюп бул жерге салып койсоң, бул дагы ыңгайлуу. Андан тышкары бул жерде да чөнтөкчө бар, көрдүңүздөр. Бул чөнтөкчө жөн эле чөнтөкчө эмес, бул жерде мындай ар кандай түрлүү заряддарды кылып коюшкан. Карасаңыздар, мынакей USB да бар. Анан мондай жаңы чыкканда билесиздер да, муну Type-C деп коет. Type-C деп коет. USB бул мурункулар болсо, жаңы телефондордуку мындай Type-C деген. Биз Kia десе, негизи көбүнчө кыргыздар Toyota айдайбыз, Mercedes айдайбыз, BMW айдап көнүп калганбыз да. Анан Корея десе, Кореянын машиналары анчалык сапаттуу эмес. Корея десе, бир кайсы бир деңгээлде бул классы ылыйраак сыяктуу көрөбүз да. Бирок азыркы Кореянын машинасы бул таптакыр башка болуп калган да. Көрдүңүздөрбү, ичин баары өтө комфорттуу. Анан жүрүшү дагы, сапаты дагы биз ходовой деп коебуз. Дейле ошо бүт баары аябай жумшак, жакшынакай жасалган да. Ошондуктан мисалы ыңгайлуу. Мурунку спорттечке караганда азыркы спорттечтин ошол жагынан, жумшактык жагынан кыйла өзгөрүүлөрү бар экен да. Кыйла өзгөрүүлөрү бар экен. Мындай таштак жолдо жүргөндө чында эле эчтекеси калдырабайт, мындай жумшак, дүңкүлдөбөй, даңкылдабай, катуу үндөр чыгарылбай жасалган да. Эми муну айдап өзүңүздөр көрүшүңүздөр керек. Мисалы Kia'га келсеңиздер, сөзсүз түрдө менимче тест-драйвга келип, мындай чыгып келип айдап көрөм десеңиздер болот. Мага негизи Kia автомашинасы чында эле башкаларга караганда мындай өзүмө жагат да. Бул реклама эмес, мен болгон нерсесин айтып жатам. Эми бул салон боюнча. Салондо көрдүңүздөр, эми бардыгы бар да. Мынакей креслолорду жылыткычына өйдө, желдеткичи, рулду жылыткан кышында аябай керек нерсе. Бул жерде жакшы нерсе бар. Негизи могу Kia Sportage'дин жүрүү мүмкүнчүлүктөрү, тоо ташта жүрүү мүмкүнчүлүктөрү аябай күчтүү да. Мен бир жолу Кашка сууда ушундай бул Kia Sportage'дин 4-чү мууну, бул 5-чи мууну, 4-чү мууну менен ошол жерден ылай жерден, тоң эмес ылай каар эрип калган жерден чоң оор Toyota 200 же 570 тайгаланып оор болуп чыга албай калган жерлерден ушул машина оңой, бул жеңилирээк да. Анан жеңилирээк болгондо да мунун жүрүү мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы. Түрлөрү менен биз оңой эле чыгып, оңой эле түшүп кеткен болчубуз да. Муну караңыздар, мисалы драйв деген могул жерде кнопка бар. Анан драйвда бул эгерде ушуну бурасаңыздар, бул жерде эко деп коет, бул экономикалык режим, көрдүңүздөрбү, көрүнүп турат. Нормальный режим дегени бул кадимкидей эле режим, спорт режими кичине күчтөнтүп
скоросттордун ылдамдыктарын азайтып бат спорт режимде кылат. Анан бул жерде азыр көп машиналарда бар смарт режим деп коет. Смарт режим бул болсо, мисалы бир 2-3 жумада сиздер машинаны айдайсыңар, биз ар бирибиз ар кандай түрдө айдайбыз. Бирибиз катуу айдайбыз, бирибиз улунуп, жулкунуп айдайбыз, бирибиз аябай дегендей мындай салбаттуу, оор айдайбыз го, шашпай. Ошол эрекини бул жаттап калат смарт деген. Анан ошо сиздерге ыңгайлуу болуп, ошол машинаны дагы сиздерге ыңгайлуу кылып түзүп калат да. Андан тышкары аябай жакшы кнопкасы бар. Мореки Terrain деп коет, Terrain деп коет экен. Terrain'де бул жакшы нерсе бар, силер башыңарда оорубайт. Мисалы, бул snow деген бул карда ошого ыңгайлаштырат. Андан тышкары мат деп турат. Бул жерде кар деп турат, snow. Бул мат ылай, sand деген бул топурак. Ошол 3 форматта тандап айдасаңыздар болот. Бул аябай жакшы нерсе да, чынында эле аябай ыңгайлуу нерсе. Себеп дегенде мен ушуну дайыма колдонуп айдайм да. Мунун бир эле кемчиликтерин айтып кете турган болсок, бул видеокамера обзордо ушуреки толуктуу түрдө, толук кандуусу дегени да, бул эң кымбаты да. Ушул жерде артында эле видео бар экен, алдында тилекке каршы видео жок экен да. Мунун мындай толуктуу түрдө видео обзору жок экен. Мунун арты эле бар экен да. Ошон үчүн мисалы же муну кошумча алыш керек, тиги жерге видео камераларды койдуртуш керек. Бирок бул мисалы жашоодо аябай ыңгайлуу нерсе да. Мен өзүмдүн машинемде жана BMW жеңил машина айдайм. Ал жерде тегерегим менен видео бар. Бул чынында эле аябай керек нерсе да. Парковкасы менен бардыгы менен чынында эле колдоно турган керектүү нерсе. Ошондуктан мисалы карап көрсөңүздөр болот. Бирок бул жанагы бүт комплектациясы бар дегенге ошол жери жетишпейт экен. Эми менимче дагы мисалы кемчиликти айтып кете турган болсок, мен айдап көргөндө 2.5 турбо буга кичине бар ыкчамдуулукка аздык кылат экен. Мындай кузовуна оорураак аздык кылат экен да. Албетте ар бир адамдын жүрүшү башкача да. Мен мисалы ылдамыраакты, тез ыкчамдуулукту аябай жакшы көрөм. Мындай эгерде андайды талап кылбаган адамдарга бул жетиштүү эле болсо керек. Мисалы башка кишилер айдаганын мен угуп көрүп атам, алар айтат, бизге собственно жетиштүү, бизге барды аябай жакшы. Климат контролу, албетте климатты көзөмөлү аябай жакшы мунуку. Дагы эмне деп айтам? Эми бул болсо, бул жерге мисалы Android болобу, iOS болобу, силер Samsung'ду деле, iPhone'ду деле өзүңүздөр ылайыкташтырып, бияка картаны киргизип алсаңыз да болот. Бул мурда Android'ка, iOS'ко мүмкүнчүлүк жок эле, бир Android'ко эле ыкталган эле, бирок жана мен айткандай, BMW'дан дизайнер баргандан кийин булар түп тамыры менен өзгөртүштү. Бул жерде функцияга өзүңүздөрдүн картаңыздарды Бишкекти киргизип коюп, мисалы Кыргызстанды киргизип коюп, же болбосо Google картаны киргизип коюп айдап жүрө берсеңиздер болот. Бул абдан ыңгайлуу нерсе. Жалпысынан эми багы айтып кете турган нерселерим ошол. Бирок мен эмне деп кеңеш бердим? Эми баасы боюнча туугандар, баасы $44.000 башталат. Азыр болсо машиналар сиздер билесиздер аябай кымбаттап кетти. Кыйла кымбаттап кеткен. Могу Россия Украина согушуна чейин бир баада болсо, андан кийин деги башка баа болуп кетти, кыйла кымбат болуп кетти. Бирок бул ал согуш үчүн эмес. Бул деги эле дүйнө жүзүндө катчылык улам оорлогон сайын азыр Кыргызстанда машиналар чынында эле жалпысынан өтө кымбат болуп кетти. Бирок мисалы мунун конкуренттеринин арасында тандай турган болсо, мен Кияга мисалы айтат элем да, бул Кия жакшы машиналардын бири. Албетте мисалы VIP сегменттер бар. Мисалы мунун классындагы BMW, мунун классындагы Mercedes'тер албетте ал кымбатыраак. Себеп дегенде алардын сапаты да кичине башкачараак, алардын мүмкүнчүлүктөрү да башкачараак. Ал албетте кымбатыраак. Мисалы мунун сегментинде BMW'да кайсы? Эгерде X3 же X5
X3 десеңиздер, мисалы менимче X3 кымбатыраак болсо керек. Алардын дегиле бренди да кымбатыраак, алардын багы тетиктери да кымбатыраак, дегиле машинасы да кымбатыраак болсо керек. Бирок мен айтып кетчү нерсе мындай тең таймашып, жакшы конкуренттерин аша алат да. Мисалы ошол эле RAV4'ин жаңысын карап көрө турган болсо, салонун карап көрсөңүздөр, жүрүшүн карап көрсөңүздөр, мисалы мага мен үчүн RAV4'ге караганда бул көбүрөөк чыгат да. Ошондуктан өзүңүздөр карап тандасаңыздар болот. Кредитке алсаңыздар болот. Бул банк менен иштешип, ошол жерде 2-3 банк бар. Менче мен билгенден 12-14% кредит бар. Кайсы бир деңгээл, кайсы бир көлөмүн 20%, 30% акчалай төлөп, калганын мисалы бөлүп төлөсөңүздөр болот да. Ошондой шарттары бар. Демек туугандар, эми жалпысынан бир аз белгилеп айтып кеттим. Эми анда бисмилла деп боз болтөккө тоону көздөй барабыз дагы. Анан мына ошол жерден таштан тоодон сынап көрөлүк, достор. Кетиппи? Расмий салондордо ошол эле Киянкы, ошол эле Тойотаныкы, BMWныкы трейдинг деп коюшат. Трейдинг деген барыңыздар билесиздер, өзүңүздөр машинаңыздарды алып келесиздер, алар баалашат. Азыркы күндө булар мисалы аз баада баалап коет деп коркпой эле койсоңуздар болот. Себептенде мындай азыр мурункудай болбой калган. Азыр карашат, чынында эле базар баасын карашат, ошол баасы менен силер менен келишип туруп, ошого баалап туруп алат. Анан аны берип, биринчи взнос катары кылып алып алсаңыздар болот да. Ал калгандары мисалы кредит менен алып алсаңыздар болот. Бирок мен айтып кетейин дегеним, мисалы эми эгерде кредит төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүң болсо, кирешиң болуп турса, жаңы машина алган албетте аябай жакшы. Себептенде bir 3-4 жыл эч башың оорубайт да. Кенен 5 жыл кенен айдайсың. Эчтекең оорубай эле, иш жериң бузулбайт, майың эле алмашып коюп жүрө бересиң. Өзүң бул жерде ошол эле борбордо карап жүрүшөт. Бирок ага балдар киреше болуп туруш керек да. Сенин мисалы кирешең ошо буга кеткен акчадан көбүрөөк болуп туруш керек. Ошондо мисалы жакшы рахат алып айдасаңыздар болот да. Эгер андай мүмкүнчүлүк болсо, жок болсо, анда албетте мисалы арзаныраак машина алыш керек. Бирок бул аябай бизге ушу региондорго, көрдүңүздөр, мындай жолдорго аябай ыңгайлуу машина да. Жеңил машинада албетте мунун баарында кыйналып каласыздар. Бул машина менен аябай оңой, жакшы да. Hiç vurun işte, haydi vay, gel atla.
мен азыр бул жерде кум топурак деген функциясын коштум. Чынында эле мындай көрүнүп турат да. Башкача жүрүп, кенен спокойно чыгып атат да. Бул жагынан аябай мындай жүрүмдүү бул машина. Өтүмдүү. Жеңил болгондуктан, кузов жеңил болгондуктан өзүнүн көлөмүнө мен айрым учурларда, мисалы ушул Toyota 200 кыйналган жерлерден бул кенен эле өтүп кетет деп айта алам да.